Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 сентябрь 2024 жыл мен сиздерге Фуркаттын круговойуна жакын эле жерде жайгашкан сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 6 соток. Суу, свет, газ, 2 местный септик бардыгы бар экен. Анан жакшы жери Фуркаттын центринде эле жашап каласыздар туугандар. Мына жерден керек болсо Фуркаттагы флаг деле көрүнүп турат. Флагдын алдына келип Мады тарапка бул жака 200 метр эле жүрсөңүздөр, мына жерде пешоход бар экен туугандар. Пешоходдун бет маңдайында оң тарапта мына жакта Кулиев деген көчө бар экен туугандар. Жазылып эле турат. Ушул жерден Кулиев көчөсүнө кирип, бир аз эле жүрүп сол тараптагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Асфальт көчөнүн эле боюнда сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мына ушул үй сатыкка чыгып атат. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Мына тараптагы көчө менен жүрүп келсеңиздер болот. Калсаңыздар, мен айткан көчө менен жүрүп келе бересиздер. Жакшы жери мына Фуркаттагы флагдагы ушул жерден көрүнүп турат экен. Мындай чыкканда Фуркаттын центрине жакын эле. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, асфальт, столбарына прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат экен. Сатылуучу үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, 6 соток. 6 соток экен туугандар, кызыл китеби бар, документтери так. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, свет бар. Үйдүн 2 местный септиги бар, анан природный газ деле бар экен. Чек арасы ушул жерден башталат туугандар, жакшылап көрүп туруңуздар. Анан мына ушул жерге чейин болуп калат. Төрт тарабы тосулган, чек аралары такталган. Жакшы, Фуркаттын центрине пешком эле чыгып бара бересиздер. Ош шаарына 5 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Анан туугандар, барыңыздарга эле кызык, эмнеге сатып атат экен деп. Бул жерде ээсинин балдары Бишкекте жумуш кылат экен. Анан ошол шартка байланыштуу көчүп атат экен, сатып Бишкекке кетет экен туугандар. Сөздүн ачыгы ушундай. Болбосо барыңыздарга эле кызык болот, эмнеге сатып атат экен деп. Сөздүн ачыгы ушундай. Ылдый тарабына брусчатка, өйдө тарабы навес, потолок, үйдүн алдына 6 машина кеңири атат деп мага ээс информация берди. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндөр. Бул жакты ачсаңыздар, мына туугандар, көмүрканасы. Жакшы, баратан ачып эле оңго бурулуп, көмөрдү түшүрүп кое бересиздер, Кудай буйруса. Бул жагы болсо склад, керектүү бир нерселерди коюп коесуздар. Ушундай түз жүрүп келе бересиздер туугандар. Лайктан басыңыздар туугандар, зерикпей. Анан дос тааныш тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар, балким ушундай сатылуучу сонун үй издеп жүргөндөр. Мына киргениңиздерде бүт бардыгы жакшы. Бул жагы деле склад экен. Узун таканса кетет туугандар. Ушундай. Так. Үйдүн алды брусчатка экен. Условияларын айттым. 2 септик, природный газ, суу, свет бардыгы бар. Азыр мына коросун көргөзүп берейин, анан үй тууралуу сиздерге маалымат берем. Мына туугандар, төрт тарабы тосулган, чек аралары такталган. Көчөтөрдүн түр-түрлөрү эгилип, кадимкидей мөө берип калган учуруу. Ушундай. Так, бул жакка мындай жүрүп келе турган болсоңуздар, жакшы жери оң тарапка бурулсаңыздар, мына үй чочок. Мына ал жакта болсо сыркы, жөн тапчаны. Той топур өткөрө турган болсоңуздар, жакшы экен. Үй чочок бардыгы, вытяжка бардыгы даяр. Кызматта бардыгы. Так, мына жагы летний кухня. Мына жакта аристон, раковина бардыгы орнотулган. Суу, Фуркатта билесиздер, суу боюнча маселе жаралбайт. Бардыгы кеңири. Так, кызыл китеби бар, документи так, эч кандай алмашуу жолдору жок дейт. Только нак акчага сатылат экен туугандар. Сатылган себеби Бишкекке балдарынын жанына көчүп атат экен. Бул жагы семейный баня, бирок толук бүтө эле экен. Эми ал жагын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар туугандар. Канализациянын суунун турбалары киргизилген, бардыгы жакшы. Бир аз эле жумуштар калыптыр, ал жагын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Банясы бар мындай айтканда. Жакшы, 6 соток, бирок байкап атасыздар, мындай чоң эле, кеңири эле көрүнөт экен. Так. Бул жагы сырткы ажатканасы. Бул жагы болсо склад. Мурун салфетка чыгарып иштегенбиз деп информация берди эсе. Станокторду коюп ушул жактан салфетка чыгарып
иштетет экен да, цех мындай айтканда. Андыктан кийин ишканада кыла алсаңыздар болот. Трехфаза свет бар. Ушундай. Анан бул тарапта эки септиги бар. Кольцо ташталган. Бул өйдө тарабы навес туугандар. Чөп же отун жегип алсаңыздар болот экен. Анан ал жакта полторашка тибиндеги үйү бар. 7 бөлмөдөн турат. Подвалын кошпогондо. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган туугандар. Ушул информацияны жакшылап эске алып коюңуздар. Жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири деди. Өздөрү деле көп жылдан бери жашаган экен. Эми шартка байланыштуу сатка коюп атыптыр туугандар. Так, 7 бөлмөлүү полторашка тибиндеги үй, узун турасы 13-кө 17. Подвалы мына жакта бар. Азыр мына үйүн көргөзүп берейин подвалдан мурун. Ушундай. Төкүсүнөн да ачасыздар дагы. Так, киргениңиздерде мына кире бериши. Бул жагы мына печка. Отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөлөргө киргизилген. Жакшы жери мына жакта домдогудай санузел деле бар. Мына унитаз, сушилка, аристон бардыгы бар экен. Домдогудай мындай айтканда. Бул жака жүрүп кетсеңиздер, мына бул барыңыздар эле билген кухня. Газ бар туугандар, бирок природный газ эмес. Эркиндей газовый баллонду сырт тарапка орнотуп, защитный темир менен тосуп коюптур. Ушундай. Мына бул ошондой прихожка, коридор. Так. Мына киргениңиздерде бул холл болуп калат. Конокторду ушул жакта тосо бересиздер. Оңго бурулсаңыздар, бул дагы бир бөлмөсү болуп калат экен. Караңыздар. Так, бөлмөлөрү көп, 7 комната общий. Так, бул дагы бир спальный дейт. Ушундай. Ремонттары жакшы. Потлоктору да бийик, салкын, сонун экен мага жакты. Бул кыргызча комната деди. Туугандар, отоплениянын батарейкалары бар, ар бир бөлмөгө киргизилген. Анан жанагы печкага от жаксаңыздар эле үй жакшы жылыйт деп эйс мага информация берди. Анан үйдүн полу жыгач. Ушул информацияны да эске алып коюңуздар. Бул эң чоң бөлмөсү. Зал болуп калат. Караңыздар, отоплениянын батарейкалары бар, айнек терезелер пластик. Бул бөлмө ошондо көчө тарапты. Мен тартып түшүнүп атам, ошол көчө тарапты карап калат экен. Жакшы, бирөө келе турган болсо, айнек ташып эле эмне болду дейсиздер да, сразу элечи. Дарбазадан эшикке чыгыштын кереги жок, мындай айтканда. Туугандар, бул ошондо акыркы 7-чи бөлмөсү. Мына туугандар, монолит ташталган, куюлган дейт беле. Ушундай. Караңыздар, подвалы деле кеңири, потолоктору бийик. Подвал деле болжол менен бир 4-5 бөлмө кеңири чыгат экен. Жакшы жери, подвалга кирип оңго бурулсаңыздар 1 тонналык запасной бачогу деле бар экен. Кокус эми суу өчүп кала турган болсо, ошол суудан колдоно бересиздер. Канча плюс дагы кеми бар экен. Эйсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар, келиңиздер, ушундай сатылуучу даяр үйдү колдон чыгарбаңыздар.